Жаратқан зат Алла Тағала Құранда аят айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср иннал инсана лафи хуср илля аллазина аману ва амилус салихати ва тавасау бил хаққи ва тавасау бис сабр. Аср дорого қасам деп Алла Тағала қасам етіп айтады. Құранда Алла Тағала қалаған нәрсесіне қасам етеді. Ол Алланың өз өшілігі, Алла Тағалаға ғана тиесілі. Біз болса біз үшін ақтан ұрсын, анан бычақ ұрсын, тегінде қылсын, мама клянусь деп орысша айтқандай, жоқ, бұл сөздерді айтқанға болмайды. Адам қасам ішсе Алла менен, Аллахи, биллахи, таллахи, лиллахи деп осы сөздермен қасам ішеді. Бірақ Алла Тағала қасам ішкенде жөнекей нәрсемен қасам ішпейді. Ошондон бұл аятта бұл Алла Тағаланың өзінің данышмандылығы, дорого асыр заманға қасам деп айтады. Жөніне қасам айтпайлы, Алла Тағала бұл қасамды bir маалымат, bir хабарды бекемдеп ошол касамды айтып жатат. Ал кандай десе, вал аср иннал инсана лафи хуср. Чындыгында адам баласы бактысызда. Адам баласы баары тең, адам аттуу жаралган макулуктун баары тең бактысызда дегенде Алла Тағала бекемдеш үчүн вал аср деп дорого касам ичип жатат да бул аятта. Бирок иллаллазина аману ва амилус салихат ва тавасау бил хаққи ва тавасау бис сабр. Алардын ичинен бирок кимдер бактысызда эмес. Бул аятта жалпы адам аттуу баарыбыз тең бактысызда деп Алла Тағала бул аятта айтты. Инсан аттуу. Инсан деп айтылабыз баарыбыз туурабы? Адам деп аталабыз. Ушунун баары тең бактысызда. Алардын ичинен Алла Тағала өзгөчөлөп чыгарып жатат кимдерди? Иллаллазина аману, ыйман келтиргендерди. Ва амилус салихат, жакшы ишти кылгандарды. Ва тавасау бил хаққи ва тавасау бис сабр, жана бири-бирин чындыкка чакыргандар, осуят кылгандар. Ва тавасау бис сабри, бири-бирин сабырдуулукка чакыргандар. Кыска аяттар. Уламалар айтышат, ушул асыр сүрөсү эле түшүрүлүп, Курандан башка аяттар түшүрүлбөгөндө, ушул эле аяттар жетиштүү болмок дейт. Амал кылып, туура динде жашаш үчүн. Анткени бул жерде негизги диндин негизги түрктөр айтылып жатат. Биринчиси караңыздар, ким бактысызда эмес. Алардын биринчи сыфатын Алла Тағала айтып жатат. Ыйман келтиргендер. Баарыбыз тең Кудайга шүгүр ыйман келтирип, мешитке келип, 5 убакыт намаз болбосо да кээ бир адамдардын жашоосунда жума намазы бар жок дегенде айт намазга келип жатабыз. Кээ бирлер алхамдулилlah Кудайга шүгүр 5 убакыт намазга келип жатабыз. Бул ыймандын эң чоң белгисидир. Намаз окуп атканчы, машалла. Ыйман келтиргендер булар бактысызда эмес деп бул аятта Алла Тағала естественно мына айтканда бактысыздардын катарынан чыгарып жатат. Кимдер бактылуулар, кимдер туура жолдоду. Андан кийинки алардын сыфаты ыйман келтирген, ооба. Бирок кээ бир адамдар айткандай, мен Кудайга шүгүр, жүрөгүм таза, уурдабайм, ичпейм, чекпейм, бирөөнү алдабайм, зина кылбайм, бирок намаз окуп албайм дейт мисалы. Жашоодо намаз жок, ислам түрктөр мындай айтканда белгилери жок. Өзү мусулман жүрөгү менен. Ошол адамга бир эле ыйман эле бар да. Бирок бул аятта Алла Тағала ыйман жана деп кийинки дагы сыфаттар айтып атат да. 4 сыфат айтып атат. 4-төн бирөөсү ыйман келтирүү. Ыйман келтирүү. Экинчиси ва амилус салихат, жакшы амал кылгандар да. Жакшы амал кылгандар намаз окуйт, орозосун кармайт, закетін ада кылат, ажылык умра кылат, садакасын кылат, элге жамандык кылбайт. Кыскасы жакшы иштин баарын аткарат да. Экинчи сыфат ыйман келтирилүү эмес, ошол менен биргеликте дагы жакшы амал кылуу. Анткени сыртынан эч ким билбейт момун экен, мусулман экенин. Себеби мусулмандын чыныгы, жашоодогу бир мусулманчылыгына далилдалган ишара анын жакшы иш кылуусу, ибадат кылуусу, амил солих. Кийинки сыфат үчүнчү отавасо бил хаққи, чындыкка чакыргандар дейт. Бири-бирин осуят кылат чындыкка. Бүгүнкү күндө чындыкка чакырыш өтө бир адамга уяттуу болуп калды. Кээ бир адамдарга уяттуу болсо, кээ бирлерге ал эмне болот? Мындайчыканда өтө бир төмөндүү иш болуп калды. Кээ бирлер болсо корккондон айтпайт, кээ бирлер текеберленгенден айтпайт. Ушундай болуп калды бүгүнкү күндө. Бирин-бирин жакшыга айтса. Бирөө жаман иш кылып жатат. Аны көрүп турат, билет. Бирок мурдагыдай эле кайра аны мамиле кылып эле, анын кылган ишин кудум эле ал умчук басса, мындайчыканда орус айтмакчы молчание за согласие. Анын кылганын ра көрүп эле, разы болгонуна барабар да. Бanu Исраилдин бузулушу Пайгамбар алейхиссалам хадис айтат, ушундан башталган дейт. Эң биринчи нерсе кандай? Бир адам Аллага жакпаган, тыйылган ишти кылат эле дейт. Башка бир тууган келип эскертет эле.
туған бұл Аллаға жақпаған нәрсе, мұны қылбағын деп. Анан ал тыйылбай ошо мурдагыдай эле кандай жаман иш кылса кылып жүрө берет эле дагы ушул нерсе ушундай көрүнүштөр көбөйгөндүктөн Алла Таала күнөөкөр менен күнөөкөр эместердин жүрөктөрүн аралаштырып койду дейт. Баарын бирдей кылып койду. Бүгүнкү күндө көрүнүш бизде да ушундай болуп калды, урматтуу туугандар. Биздин ошо ичип чегип жүргөн, алдап жүргөн, бирөөнө сүткорлук кылып, пара кылып, зына кылып жүргөн биздин эле досторубуз, биздин эле туугандарыбыз, биздин эле үй бүлөдөгү мүмкүн бирөөнүн ата энеси, бирөөнүн балдары, бирөөнүн агасы, иниси, бирөөнүн карындаш, мисалы, эжеси мүмкүн, тай эжеси жана башка. Бирок аларга биз айта албай калдык. Анткени өзүбүз андай абалда болбой калдык да, урматтуу туугандар. Өзү аларга айта тургандай. Бул аяттан караңыз, бири-бирин чындыкка чакыргандар. Уламалар айтышат, эң чындыктардын ичинен эң жогорку деңгээлдеги чындык бул жакшы иш дейт. Жакшы ишке үндөө, жакшы ишке өкүм берүү. Андан дагы өткөн чындык жок. Амр бил маруф, жакшылыкка үндөө, мындан дагы өткөн чындык жок. Бул үчүнчү сыфат болду. Демек, адамдарды жакшылыкка үндөгөн. Жөн эле иман келтирген эмес, иман келтирген, жакшы иш дагы кылат, башкалар жакшылыкка үндөйт. Жакшылыкка үндөйбүз, караңыз. Бирок мунун биргеликте дагы Алла Куранда адашпасам 77 жерде 5 сыфаттарын, 5 аяттарын айтса, 77 жерде кайра эле тозок аяттарын айтылат да. Канча тозок аяттар айтылса, ошончо 5 аяттарды айтылат да. Адашпасам 88 же 77 да. Мындай чыкканда адилеттүүлүк менен бир адамды аз айтканда чындыкка чакырсак, жакшылыкка үндөп, жакшы нерселер айтылып, мисалы намаз окусаң ушундай сооп, ушундай фазилеттер бар деп чакырсаңыз, ал келет жумшак. Көпчүлүк адам ушундай келет да. Фазилеттерин айтып, соопторун үмүт кылып. Айрым адамдарга коркутуш керек аны. Аны сөз түрдө кабырдан азапташ керек. Тозокко салыш керек. Алланын каардуу сыфаты бар, өч алуучу сыфаты бар. Адилеттүү ар бир адамга өзүнүн лаха ма касабат ва алейха ма касабат. Адам кылган жакшы иши өзүнүн пайдасына, кылган жаман иши өзүнүн зыянына. Ушунду коркутпаса, ал келбейт. Айрым адамдарга була керек. Ошого 77 жерде бейиштен айтылып атса, 77-терде тозоктор айтылып атат, сыфаттар. Экөө тең бирдей. Эми төртүнчү ошо адамдагы сыфат ва тавассу бис сабри, бири-бирин сабырдуулукка чакырган. Эми караңыз, арам иштерден алыстоодон өткөн сабырдуулук жок да. Алла тыйган нерселерди билебиз да. Арам иштерден алыстоодон өткөн сабырдуулук жок. Эң жогорку деңгээлде сабырдуулук. Мына ушул сабырдуулукка бири-бирин үндөгөндөр. Кандай? Арам иштен тыйып, ошон үчүн жакшылыкка чакыруу бул бир сыфат, жамандыктан кайтаруу экинчи сыфат болсун. Экөө тең болуш керек. Кайсыл адамда ушул 4 сыфат болсо, иман келтирүү, айтып кеттик, жакшы амал кылгандар, бири-бирин жакшылыкка үндөгөндөр, чындыкка үндөгөндөр. Бири-бирин жамандыктан кайтаргандар, мындай чакырганда, сабырдуу кылгандар, бири-бирин сабырдуулукка чакыргандар, жамандыктан кайтаргандар.